боло турган өзгөрүүлөр тууралуу Кыргыз Республикасынын социалдык фонду маалыматын уксак. Бүгүн 11 апрелде Жогорку Кеңештин Атажут Кыргызстан фракциясы социалдык фонд тарабынан мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо чөйрөсүндө аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат укту. Бул маселе боюнча социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев баяндама жасады. Курагы боюнча пенсия чектөө жол жобосу жөнөкөйлөтүлүп, эми 1996 жылга чейинки айлыгы тууралуу маалымат талап кылынбайт. Ал эми 1 жылдык төгүмдөр болсо, бул мөөнөткө чейинки стажга автоматтык түрдө эркектерге 16 жыл, аял кишилерге 11 жыл эсептелинет. Ошондой эле 2024 жылы ишкерлерди колдоо көмүскөдөгү камсыздандыруу төгүмдөрүн ачыктоо максатында камсыздандыруу төгүмдөрү 27%дан 12%га чейин төмөндөтүлдү. Талкуу маалында депутат Камила Талиева Тажикстандан Кыргызстанга көчүп келген этникалык кыргыздардын пенсия менен камсыздоо маселесине көңүл буруп, ошондой эле Баатыр эне ордени менен сыйланган энелерге пенсиясына кошумча берилүүчү 1000 сомдук төлөмдү 5000 сомго чейин жогорулатуу маселесин көтөрдү. Баатыр энелерге жанагы 1000 сомдук сыйакыны 5000 сомго чейин көтөрүү маселеси. Кабминге дагы, президентке дагы мен канча кат жаздым. Өкмөттүн Жогорку Кеңештин токтому аткарылбай атат да, баксаңчы. Ушу Баатыр энелер мына 11-жылы ошо 5-чакырылышта мына билесиздер коллегалар. Биз ушул сыйакыны киргиздик эле, ошол Баатыр энелерге пенсиянын үстүнө ошол ана мыйзам дагы азыр турат да, бирок токтом дагы бар, баксаңчы. Ошону республикалык деңгээлде карагыла дегенчи. Ушуну да мына бүт составыңыз менен, курамыңыз менен келип отурасыңар. Байма-бай мен регионго барганда Баатыр энелер эми бизде азыр 33 000 жалпы. Ооба. 33 000 Баатыр энебиз бар. Ошонун баары сурайт да, биз ошол 1000 сом деле алып келе атабыз сыякыбызды. Ушуну 5000 сомго көтөрүп берсе деп атат да. Эл өкүлү Камила Талиева жатак үйлөрдөгү майыптыгы бар жарандардын жана карылардын пенсиясы боюнча маселе көтөрдү. Депутат пенсиясын алгандыгы тууралуу кол койдуруп, ар ким алган учур болуп жатканын айтып, карылар үйүнөн анонимдүү кайрылуу түшкөнүн кошумчалап, муну текшерүүнү табыштады. Майыптардын, анан карылардын үйүндө, мына жатак үйлөрдө жаткан биздин пенсионерлердин пенсиясы боюнча да маселе бар да. Көбүнчөсүн ошол бизге түшкөн маалыматтар боюнча пенсиясына кол койдуруп туруп, ар ким колдонгон учурлар болот экен. Ушуну мындай бир ошол карылар үйүн, майыптар үйүндөгү бир алган жанагы пенсияларын бир өзүңөр чыгып бир мындай встречный бир иликтеп көрдүңөрбү? Кандай? Ушул боюнча аябай маселе көп болот да. Бул боюнча иштер бар. Райондук башкармалыктар райондук соцзащита менен биргеликте маалыматтарды алып турушат. Ошол жерде дарыланып жаткан жарандар боюнча. Анан ал боюнча же доверенность менен төлөнүп берилет пенсия, же болбосо теги жарандын өзүнө карточкасына которулуп турат. Жыйындын жүрүшүндө депутаттар Алишер Козиев жана Пархат Түлендибаев пенсиянын өлчөмүн жогорулатуу зарылдыгын белгилешип, жарандардын 30%га жакыны учурда 6900 сомдук эң аз пенсия алып жатканын жүйө келтиришти. 30% 240 000 айланасында 6900 сомдон пенсия алат экен да. Бул эми бүгүнкү күндө мисалы сиздер 20%, 30% кылып көтөрүп атасыздар пенсияны. Туура, ал жакшы көрүнүш. Бирок ошону кандай, кайсы коэффициент менен эсептеп, кандай тартипте көтөрүп атасыздар? Мындай жөнөкөй эле формула менен караганда 10 000 сом алган 30% көтөрсөңүздөр автоматтык түрдө 13 000 алыш керек болобу? Же бул жерде сиздердеги берген маалыматта бир ага жетпей калып атат да? Ошону түшүндүрүп койсоңуз коомчулукка. Кыргызстанда пенсияга быйыл күзүндө 7% кошулат. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев билдирди. Анын сөзүнө караганда былтыр октябрда пенсияга 7% кошулуп, бул үчүн 1,2 миллиард сом акча сарпталган. 21-жылга чейин пенсия көтөрүүгө жыл сайын кошумча 1 миллиардка жетпеген акча каралчы. Акыркы 3 жылда биз кошумча жылына 20 миллиардтан карап атабыз. Могу акыркы 3 жылда пенсия көтөрүүгө кошумча 60 миллиард сом каралды. 23-жылда ала турган болсок, камсыздандыруу бөлүгү 38%га көтөрүлдү. 22-жылы 33%га көтөрүлгөн. Мына былтыр 18%га көтөрүлдү. Анан жана пенсионердин жашоо минимумуна жеткиздик 6900-кө. Ошондо дагы кошумча 20 миллиард керектелди. Биз быйыл бюджетке 0,7% пенсия көтөрүү койгонбуз. Ошондо бюджетке 1 миллиард 200
миллион сом караганбыз. 2024 жылдын 1 октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 18% жогорулап, эң аз пенсия 6900 сомго жеткирилген. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда пенсионерлердин саны жыл сайын 3-4% өсүп жатат. 11 апрелге карата маалымат боюнча 779 000 пенсионер бар. Алардын ичинен 800-дун акчасы 50 000 сомдон жогору. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, Регион.